Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде жеңил жана таңкы ашка ылайыктуу кабачки менен жасалган куймактын рецеби болмокчу. Алгач 3 ортоңку өлчөмдөгү кабачкини сүргүчтөн өткөрүп алабыз да тоор идишке салып койсоңуз алтына суусу ага берет. Эми жарым кашыктай туз кошуп, жакшылап аралаштырып 15 мүнөткө коюп койсок, суусу жакшы бөлүнүп чыгат. Ал эми бир байлам көк пиязды майда туурап алабыз. Көк пияз менен чогуу укроп дагы кошуп койсоңуз абдан жакшы болот. Кабачкинин ширесин жакшылап сыгып алабыз. Мен колум менен эле сыгып алдым. Канчалык кургак болсо, ошончолук жакшы болот. Эми 3 жумуртканы чагып алабыз. Бир аз кара мурч, татымына жараша туз жана көк пияздарды кошуп аралаштырып алабыз. Ал эми унду мен 6 аш кашык коштум. Сиз өзүңүздүн кабачкиңиздин жана жумурткаңыздын өлчөмүнө жараша саласыз. Өтө ун менен толтурганда болбойт. Кабачкинин даамы сезилип туруш керек. Ошондо жакшы болот. Мына ушундай коюу камырыбыз даяр болду. Эми табага өсүмдүк майын куюп, ысытып, бир кашыктан салабыз. Эки жагынан жай отто 3-4 мүнөттөн кызарта кууруп алабыз. Кабачкилер өзү эле аябай жумшак, назик жана жеңил келет. Андан жасалган куймактардын ортосу да абдан назик, жумшак жана даамдуу болот. Жасап көрүңүздөр, мүмкүн сизге дагы жагып калат. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма катталганды да унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.